Бүгін 17 сентябрда президент Садыр Жапаровтың АКШ-га сапары башталды. Мамлекет башчынын басма-сөз кызматы билдиргендей, иш сапардын алкагында ал Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 78-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш сапарларына, Борбор Азия боюнча саммитке жана бизнес форумга катышат. 18 сентябрда Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары саммитинин лидерлеринин диалогуна катышат. 19 сентябрь Башкы Ассамблеянын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү президент Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын жана Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. НАТО 2024-жылы кансыз согуш мезгилинен кийинки эң ири аскердик машыгуусун өткөрөт. Бул тууралуу НАТОнун аскердик комитетинин жетекчиси билдирди. Анын айтымында Түндүк Атлантика альянсы кансыз согуш мезгилинен кийинки эң ири аскердик машыгууга даярданып жатат. Ал бул тууралуу Ослодо өтүп жаткан НАТОнун башкы штаб жетекчилеринин конференциясында айтып өткөн. Түркияда өрт өчүрүүгө тартылган тик учак кырсыкка кабылып, ичиндеги кыргыз жараны ооруканага түштү. Дагы экөө дайынсыз болууда. Бул тууралуу 17 сентябрда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдирди. Окуя 16 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53-тө Мендерес аймагында, тактап айтканда Измирге жакын жерде болгону. Токой өрттүн өчүрүүгө катышкан тик учак Тахтали дамбасына кулап түшкөндүгү маалымдалды. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко мексикалык спортчу Алекса Грассадан UFC'нин чемпиондук курун кайтара алуу үчүн беттешип, мелдеш тең чогуу менен аяктады. Беттеш 5 раундга чейин созулуп, жыйынтыгында чемпиондук титул мексикалык мушкер алды. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.